Мен 19-дагы кызга үйлөнүп алып, анан мени мурда карабай кеткен, сүрөшүп жүргөн, бирок карабай кеткен кыздар өчтүңөрбү я? Мисалы, Токтогулдук Айнагүл 87 жылкы, Акталалык Жамиля 87 жылкы, Ысык Аталык Жээктик Зарема 84 жылкы. Аз көрүп алып, көчүңөр күйүп өлүп атасыңар да. Ошентип 19 жаштагы кызга үйлөнүп калам мен деген. Мен деген Нурлан Мотоевмун. Басташканын басынткан, касташканын качырган Нурлан Мотоев деп коет мен. Өчөлам любой өчөлам. Мотивационный сайттарда айтылгандай, лучше эмес, эң жакшы өч алуу бул деген ийгиликке жетишүү дейт. Ал эми 19 жаштагы кызды мен үйлөнүп алдым. Мүмкүн акчанын күчүнө салдым. Мүмкүн байлыктын күчүнө салдым. Мүмкүн харизманын күчүнө салдым. Мүмкүн красотанын күчүнө салдым, эркектик, мужественный красотанын күчүнө салдым. Мүмкүн баатырлыгы менен багантым аны. Мүмкүн толтура да себептери, толтура да. Так что ошол мотивационный сайттарда айтылган успехке жет дейт, любой кишиден өч аласың дейт. Өч алып бирөөнү өлтүрүп, анан сабап тепкилеп, анан дебей эле кой дейт, жаман сөз сүйлөп. Достигни успеха дейт. Ты всем отомстишь дейт. Мен азыр эсиме келген, эң обида кылып кеткен үчөөнүңөрдү эстедим, мурунку кыздарыман. Мен эле уктум, сен бааңар асылып кетиптир. Жүрөсүңөр шалпайып. Мен жакшы эркек экенин билесиңер да баарыңар деле. Ал эми бул кыздар эле жашап жүрүп, ажырашкан аялдар это не счет аялдар. Алар менден кеткен эмес. Мен аларды кетиргем. Потому что разлюбил. Сүйүп айтып кеткен. Алар 2-3 болгон. Они не в счет. Так что ушунака.